жыйындын катышуучулары. Мен мына Айбек Бурсага айтайын дедим эле. Мына Жалпакташ айылында ошо өзгөндө 11 үйдү басып калып, бер жагында столбалар турат. Ошонун зымдарын столбаны чыгарып кетсе болбойбу, башка жерге койсо? Комчой Жолдошбаевич, ал жерге бүгүнкү күнү басып барганга мүмкүн эмес. Жанагы жер баткак болуп, ошо бут кирип эметип аны казып чыгарганга мүмкүн эмес. Шуну мурдураак алсаңар болмок экен. Андан кийинки мына МЧСтин замминистрге мына силер палатаны бердик деп атасыңар. Андан кийин ошол жерде мөндүр жаап, кар жаап өттү. Элдердин башынан куюлуп атат, жанакы ар жагынан сөөктү касып ала албай кыйналып атса, үстүнөн кар жаап силердин палаткаңар кетип атат. Ошого түзүгүрөөк эме берсе болбойбу? Берип атабыз, бардык шарттардын баарын колдон келишинче кылып бердик. Силер шарттарды кылбай эле элдерди кыйнап атасыңар. Айтып атасыз, эмеде мониторингди январь айында жүргүздүк эле, анан ошо боюнча калды деп. Эми ошолда сөз болобу ушул. Аю айылынын элин караңыз, азыр туруп алган. Жеңиш Барпиевич, мен сизге айтарым мындай да, мына бул жердеги элдерди көчүргөндө ар жакта Минтрансодор жолун асфальттабай эле мындай эмеден салып, таштан жана кумдан коюп, ошол жерге электропередачаны Айбек айтсаңыз, жана жерге калгандарын куруп, аны элдер жылдырса болот эле да. Мына депутаттарды жаман көрүп атасыңар, силерге суроо берип атат. Бүт элдин баары карап атат. Анан сүйлөшүңүзчү, кое туруңуз. Токтото тургулачы. Şimdi Ayçara Ministri azır sözümüz başladı. Ошол жерде жанакы үйлөрдү көчүрөбүз дегендерди мына жолду салып, столуларды коюп, трансформаторду коюп, мына көчкүлөдө эле коюш керек. Насилине эле. Анан эми элдин баарын жанакындай ситуацияга алып келип алып, мына бул жерде бүт депутаттын баары ыйлап атат бұркырап. Анан ыйлагандын көзү жаман, сүйлөгөндүн сөзү жаман болуп силер карап атасыңар. Ошо менен бирдикте мен айтат элем, мына ушуну алдыга алып, урматтуу премьер-министрдин замы жакшыраак